Эгер Кудай сактасын динден чыга тургандай бир сөздөрдү айтып алса дейт, анда ал ыйманыны, анын никесини жаңылап алуусу керек болот. Эгерде анын Кудай сактасын динден чыкканы анык болгон болсо, бирок шарты. Кээде кээ бир адамдар бар, бирдемкени айта коем деп өзгөчө жанагы күлдүргөндөр. Динден чыгып кеткен учурлар болот. Эгерде диндин баягы ахли сунна вал жамаанын усул кавайдтерине сала турган болсоң, динден чыкты дей тургандай эле бирдемкени айтып коет. Молдокелер кээде Абу Ханифанын айтканын окуп алган же угуп алган, окуган эмес, угуп алган. Окусам да түшүнөт болчу, түшүндүрмөлөрүн карайт болчу. Адамдын 99% иши айткандары динден чыккан экендигине далилат кылып, бир эле пайызы динден чыкпаган мусулман экендигине далилат кылса, мен аны динден чыгарбайм деген угуп алган, окуган эмес. Анан ал тамаман динден чыгып кеткен болсо деле, жок, анта муслим өлүп тура беришет да. Абу Ханифанын айткан туура түшүнүү керек. Мен аны динден чыкты дегенден кийинки жазасын бергенге шашылбаймын, дагы иликтеп көрөмүн деген. Анткени жаза бергенде шубха болбосу керек ал жерде. Ошондой мааниде айтылган ал. Динден чыккан кишини динден чыкты деп айтуу бул диндин иши бул. Диндин буйругу бул. Динден чыгып кеткен болсо да мусулмандардын катарына кошо бересиң кандай? Анда мусулман менен мусулман эместин айырмасы каякта калды анда? Акыры бир коркутуу болуу керекпи, муну кылсаң динден чыгып кетесиң деген. Мусулмандардын катарынан чыгып каласың, азапта каласың деген бир түшүндүрмө айтуу керек да бирөөгө. Анан эле динде мажбурлоо жок, анан Абу Ханифа мынтип айткан, айырма каякта калды анда? Бирөө динден чыга турган иштерди жасап жүрөт, бирөө да башка иштерди жасап жүрөт. Акыретте бир адамдарга сооп болот, күнөө болот деп айтуу үчүн адамдарды биринчи иликтеп алуу керек да, эки тайпага бөлүп алуу керек да, биринчи чынбы? Жүрөктү кенен кылгыла бейишке барыбыз батабыз деп кээде адамдар күйдүрөт экен. Жок, Кудай таала адамдарды бөлүп аткандан кийин сен кантип бөлбөй бириктиресиң аны? Чынбы? Ал Кудайдын иши го бейишке киргизүү, тозокко киргизүү. Жүрөктү кенен кылып койсоң эле тозокко ылайыктуу кишилер бейишке кирип кетпейт, ал Кудайдын иши ал. Сен өзүң деп ал биринчи, чынбы? Сен өзүңө жооп бер биринчи. Кыяматта Кудай тааланын алдында эсеп бергенде ар бир киши өзүнө өзү жооп берет. Качат керек болсо экинчи бир адамдан. Кызык адамдар. Өткөндө мусулман болбой өтүп кеткен кишилерге көңүл айтылбайт десе эмне үчүн? Бейишти элеп алдыңарбы? Жүрөктү кенен кыла бербейсиңер. Бага деле көңүл айтып койсоң эмне болот? Кудайдын иши го, көңүл айтпагыла деп атпайбы аларга? Динди кабыл албады, динди кабыл алса айтат элек ага, көңүл айтат элек. Артынан керек болсо Куран окуп дуа кылат элек алардын. Кудай таала динди кабыл албай, мусулман болбой өткөндөрдүн артынан дуа кылбагыла, көңүл айтпагыла бири-бириңерге деп атат. Кызык адамдар. Жүрөктү кенен кылып койсоң эле проблема чечилип калбайт да. Кызык. Жолдон гай тосту дейлик. Штраф кылып койдуң да. Анан жүрөктү кенен кыла берчи десең өтпөйт да ал жерде. Жооп беришиң керек болуп калат жасаган ишиңе, чынбы? Бардык иштерде жүрөктү кенен кыла берсең, анда бузукулук болуп кетпейби жашоодо? Анан такыбадар адамдар менен фасык адамдардын айырмасы калбайбы? Адилеттүүлүк болбой калат, ошондо даана болбой калат. Сен мисалы өмүр бою намаз окуп, түз жашап өттүң. Кудай таала сага бейиш берди. А бирөө биякта эмне болду? Намаз деле окуган жок, арактан ичип жүрдү, сойкулар менен жүрдү мисалы, аялдар менен жүрдү. Анан барып бул деле бейишке кирип кетти. Кайсы адилеттүүлүк калбай калды го бул жерде. Айкө эмне болуу керек эле? Айырма болуу керек эле да. Ошон үчүн Кудай таала эмне деди? Такыбадар адамдар, анан фасык адамдар, анан диндеги эмес адамдар деп бөлдү. Сен аны бөлгөнгө милдеттүүсүң. Кааласаң каалабасаң булар бөлүнөт. يلزم على كل من تكلم بها أن يجدد إيمانه ونكاحه بعدها. الرابع والعشرون